парламенттик шайлоолор. Анан ар бир ушундай президенттик парламенттик шайлообу журналисттерди дагы үчүн бул өтө чоң мындай көптү ойлондура турган бир иш-чара болот. Эмне үчүн дегенде журналисттердин катышуусу кандай болот? Көп маселе жаралат да. Кандай документтер бериш керек, кайсы мүнөткө чейин бериш керек? Кандай талаптар болот? Шайлоо учурунда кандай тескешет? Эмнеси кандай кемчиликтер болот? Мурда айрым кемчиликтерге көз жумуп кетсе, бул жолдо ушундай болбойбу деген ушул көп суроолор бар. Аны ошон үчүн ушул чоң бир тема боюнча бүгүн биз атайын сессия уюштуруп атабыз. Биринчи эң башкы маселе бул журналисттерди көп ойлонткон түшүрткөн маселе бул деген ушул аккредитациядан өтүү маселеси. Эмне үчүн дегенде бөөнөтү да бар, даярдай турган документтердин тизмеги да бар. Бул тууралуу БШК алдын ала көп жарыя берген күндө дагы журналисттерде айрымчылык көп маселе жаралган учурлар болот. Кайсы документтер кайсы жарат, кайсы жарабайт деп. Анан бүгүн ушул айрым журналисттер түшүрткөн маселелер боюнча бизге көбүрөөк маалымат бере ала турган спикерлерди чакырганга аракет кылганбыз. Биздин бүгүнкү спикерибиз Семет Аманбеков. Бул деген өзүңө белгилүү Көз карандысыз журналисттер союзунун төрагасынын орун басары. Анан ошол эле кезде БШКнын алдындагы маалымат иштери боюнча алып барган атайын жумушчу топ бар. Ошол жумушчу топтун өкүлү. Мындап келгенде ЖМК байланыштуу бардык маселенин бардыгын ушу БШК менен талкуулап, кантип алып барыш керек ошол тууралуу кабардар киши. Анан дагы бизде бул келе жаткан шайлоонун дагы маанилүүлүгү бизде акыркы 1-2 жылда эле көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Ошол эле мыйзамдардачы. Ал кандай өзгөрүүлөр болду, кандай таасир этет ЖМКларга, кандай жаңы талаптар пайда болду, ошол тууралуу бүгүн биздин сессияда кенен кесирип сөз болот деген үмүттөмүн. Анда Семетей сөз сизде. Рахмат, Марат Беке. Саламатсыңар, урматтуу кесиптештер. Мен атым Семетей Аманбеков, журналист. Өзүм өйдөкүдө айтып кеткендей, БШКнын алдындагы үгүт жана маалымат иштерин көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун мүчөсүмүн. Презентацияны баштаардын астында кыскача маалымат берип коеюн. Негизи бүгүн бул презентацияны биздин аксакалыбыз, ошол эле жумушчу топтун мүчөсү Авламбек Жумабаев бермек, бирок тилекке каршы азыр ушундай шайлоонун астында иш-чаралар көп болуп калды, БШКдан чыга албай калды. Ошон үчүн мен ошол эле жумушчу тобунун мүчөсү катары кыскача маалымат берсем. Бул жумушчу топ Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушул жумушчу топко биздин кесиптештер күчтүү 7 медиа эксперт, журналист, адискөйлөр киришти. Анын арасында Тамара Валиева жок окшойт биякта, Нургул Абдыкеримова, Наргиза Нанакеева, Азамат Тынаев деген бул жакта отурган журналисттер дагы бар. Ал жака биздин эң негизги жумушубуз бул маалымдоо жана үгүт иштери башталганда ушу маалымдоону туура берип, үгүт иштеринин эрежелери бузулбоо үчүн бизге айыптар түшкөндө, жалаптар түшкөндө ошонун баарын карап, изилдеп, анан БШКга өзүбүздүн чечимибизди беребиз. Анан рекомендация катары анан БШК өзүнүн расмий түрүндө чечимин чыгарат. Эмне үчүн бул жумушчу топтун жумушу маанилүү? Биринчиден, мурда медиа эксперттер жок болгондо, жанагы көз карандысыз журналисттерге, медиа башка ЖМКларга жанагындай басым көрсөтүп эле үстүнөн басым көрсөтүп ушундай укуктарын коргогон кишилер жок болуп калды да. Анан азыр дагы бир жолу чогулдук, ошондо БШКнын төрайымы айтып калды, ушул медиа азистер жалаң эле журналисттерди коргоп отурушат ошол жакта деп. Ал туура эмес, чын эмес. Эң биринчи биз мыйзамды коргойбуз. Мыйзамдуу түрүндө ак пейил, таза шайлоо өтсүн деген эң биринчи талабыбыз ушул. Бирок эмне үчүн мындай журналисттерди коргоого зарыл болуп калдык? Анткени теги БШКнын мүчөлөрү, аппараттын мүчөлөрү, ошол жумушчу тобунун ичинде отургандар мындай саясатты өткөрөт экен да. Мисалы үчүн саясий партия
үгүт иштерин туура эмес материалдарын берип коюп, анан эң биринчи күнөөлүү бул журналисттер экен да. Анан саясий партия күнөөлүү эмес, журналисттерди айыпташ керек, аларга айып кылыш керек. Саясий партиялар же талапкерлер күнөөлүү эмес деген саясатты өткөрүп атыптыр. Биз айттык, эң биринчи күнөө ошол саясий партияда талапкерлерде анткени үгүт материалдарын, маалымдоо материалдарын ошол берип атат журналисттерге деп. Анан журналисттер чыгарып атат. Айып кылсак, эң биринчи ушу саясий партияны айып кылалык, анан журналисттерди айып кылалык деп ошондо тиреше болду. Эми биздин 7 жана кворум болгондо 7 киши көбүрөөк экен, биздин чечимдер кабыл алынып БШКга жиберилип атты да. Анан ошон үчүн бүгүнкү презентацияда мен өзүмдүн тажрыйбама таянып, журналисттер, ЖМКлар кандай каталарды кетирет, кандай мыйзамдарды бериш керек, кандай жанагы БШКнын аппараттын же башка саясатчылардын, саясий партияларына жана ловушка капкандарына түшпөгөн үчүн ошону айтып бергенге уруксат этсеңер аракет кылайын. Баарыбыз билгендей, жакында жаңы конституциялык мыйзам кабыл алынды. Жаңы эмес, конституциялык мыйзамдын ичине көп деген өзгөртүүлөр киргизип, негизинен жаңы редакциясында болуп калды да. Эми шайлоо системасы өзгөрүлүп, мурда жалаң эле пропорционалдык система болсо, азыр аралаш системасы болуп калды. 36 депутат одномандатный менен барып, 54 депутат пропорциональный барып, анын арасында ар бир партиядан өзүңөр тандап аласыңар да, депутаттар тандап алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн дагы башка өзгөртүүлөр кирди. Азыр айтып берейин кайсыларды. Андан тышкары дагы башка өзгөрүүлөр кирди. Ошон үчүн маалымдоо иштерин жүргүзүп атканда, үгүт иштерин жүргүзүп атканда абдан ошолорду карап, мыйзамдарды карап, кандай жаңы мыйзамдар кирди, БШКнын пресс кызматы таратат маалыматтарды, ошолорду жакшылап окуп турсаңар, мындай каталарды кетирбейсиңер да. Азыр мен дагы айтып берем го ошолор жөнүндө. Маселеси жаралат да. Ошолго кичине кенен токтолуп кетсең, эмчене келер барып туруп эле ошол жакынкы убактагы эле прайстарды алып бергенде көпчүлүк өткөрбөй коюшат. Эмчене мындан ары жарым жыл мурда бекитилген болуш керек, Абдан туура суроо. Ошондой чоң маселе турду. Ошол прайс боюнча 2-3 журналисттер, 2-3 ЖМКлар бизге кайрылды. Анткени жаңы катталган прайстар бар, жаңы ачылган прайстар бар. Жаңы аккредитация боюнча жободо прайс жөнүндө азыр маселе жок. Любой прайсты бересиңер, анан ошо менен аккредитация өтөсүңөр. Башталды окшойт, Кесиптештер мындай да. Мен БШКда отурганда мага кесиптештин баары кайрылат. Бул суроо кандай, тиги суроо кандай. Мен эми юристмин, мага жеңилирээк болуш керек, бирок силерге да айтып кетерим, мына ушундай мыйзамдар бар. Ушул мыйзамдарда баары жазылган. Эгерде өзүңөр жанагы азыр электрондук түрдө бар да, ачып алып, өзүңөргө таандык керек беренелерди таап кирсеңер, эч бир БШКнын мүчөсү силерге эчтеке айта албайт. БШКнын мүчөлөрүнө, БШКнын аппараттарын сөзүнө таянбагыла. Жалгыз таянганыңар бул мыйзам болуш керек. Шайлоо жөнүндө кандай мыйзамдар бар? Конституцияда жазылган, декларативдик негизги нормалары бар. Анан конституциялык мыйзамдар бар. Жогорку кеңештин жана президенттин шайлоо боюнча конституциондук мыйзам, мен айтып жибердим, буга жаңы киргизүүлөр кирди. Жана Кыргыз Республиканын мыйзамдары бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзам. Бул эки башка мыйзамдар. Кыргыз президенттин жарлыктары бар, указдары, ал жанагы качан шайлоо болот, кайсы дата коюлган деген Кыргыз Республиканын жогорку кеңешинин токтомдору жана эң маанилүү БШКнын нормативдик укуктуу актылары бар. Алар аккредитация жөнүндө өзүнчө жобо бар. Аны ачсаңар 5-6 эле бет. Аны ачсаңар бүт баары жазылган. Дагы айтып берем аны. Маалымдоо жөнүндө жобо бар. Маалымдоо деген эмне? Анан үгүт жөнүндө жобо бар. Ушул 3 жобону билсеңер, эч кандай ката кетпейт. Эч кандай саясий партиялар, талапкерлер, БШКнын мүчөлөрү, аппараттын кызматкерлери силерге эчтеке деп айта албайт. Ушул мыйзамга таянып айтсаңар, көбү ушул мыйзамды өзлөрү билишпейт. Ошон үчүн мынтип эле айтып берет да, бул мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп так билген үчүн ушул мыйзамдарды жаттап алып, карап алып, өзүңөргө керектүү берене берсеңер, кичинекей эле жоболор буларчы. Мындай эмеси көп эмес. Ошону таап алсаңар, баарын билесиңер. Эми кыскача БШК жөнүндө токтолуп кетсем. Негизи БШК бул Кыргыз Республикасында шайлоорду жана референдумду даярдоо жана өткөрүүчү, камсыз кылуучу мамлекеттик бийликтин көз карандысыз органы болуп саналат.
Эмне үчүн көз карандысыз? Анткени БШКнын өзүнүн бюджети бар, өзүнүн атайын фонду бар, расмий бланктары бар, имараты бар. Эч кимге көз карандысыз болбош үчүн өзүнчө фонддон каржыланат. Жана 12 мүчөдөн турат, 5 жылга шайланат. 12 мүчөнүн жарымынкы азыр жаңы киргизүүлөр болду. Мурда 3төн 1 бөлүгү оппозиция, 3төн 1 бөлүгү коалиция, парламенттеги оппозиция. Анан 3төн 1 бөлүгү президент берчи. Азыр эми президент сунуштама берет, жарым 6 БШКнын 6 мүчөсүн президент сунуштама берет, жогорку кеңеш бекитип берет. Анан 6 мүчөнү жогорку кеңеш өз демилгеси менен шайлайт. Эң негизгиси менин байкоом боюнча эмне үчүн дагы БШКнын мындай көз карандысыз элементтерин мен байкадым. Анткени БШКнын мүчөлөрү төрагага баш ийбейт. Төрага жөн эле модератор катары саналат экен да. Мен ар канча БШКнын отурумдарына барып келдим. Ошол жакта мисалы үчүн төрайым сүйлөп мындай кылалык, тигиндей кылалык дегенде БШКнын мүчөлөрү ага баш ийбей, сиз жөн эле модераторсуз, сиз бизге айтпаңыз кандай кылабыз, бизди бурбаңыз, бизге үгүт кылбаңыз деп эле баш ийбейт экен. Мисалы үчүн баарыбыз билсек, ушундай коллегиальный органдардан өкмөт башчыга министрдин баары баш ийет. Бул жакта баш ийбейт экен да. Ар бир БШКнын мүчөсүнүн өзүнүн мындай көз карашы бар экен. Ошон үчүн ошол жакта ошондой көп тирешүүлөр болот экен. Бул кыскача БШК жөнүндө. Шайлоо процесси. ЖМКлар кайсы бөлмөлөр менен иштешет? Биринчиден БШКнын пресс кызматы. Аккредитация документтерин ошол жака тапшырасыңар. Маалыматтардын баары алар берип турат. Азыр өзүнчө Telegram канал ачты. Ошол жака катталып турсаңар, ар бир сайын жана БШКнын пресс катчылыгына чалбай эле койсоңор болот. Маалыматтын баары ошол жакта чыгып турат. Жана мен айтып кеткендей, БШК алдындагы маалымдоо жана үгүт иш алып баруу көзөмөлдөгөн жумушчу топ. Бул жанагындай жалоба түшкөндө, айыптар түшкөндө биз карайбыз, жана маалымдоонун дагы стратегиясын бул жылдан баштап, бул дагы жаңы киргизүү болду. Маалымдоону кандай өткөрөбүз, стратегиясын, медиа планын ушунун баарын биз бекитип беребиз. Азыр ушундай иш чаралар өтүп баратат. Биз буйруса жакын арада кабыл алып, баарыңарга таратабыз. Жана БШК өзү бул мен айтып кеткендей, биздин чечимибиз БШКга жиберет, БШК бекитип берет, рекомендация катары беребиз. БШКнын баары эң акыркы жоопту ушу БШК чыгарат. ЖМК аркылуу тартылуучу маалымат 3 категория. Шайлоо убагында ЖМКлар 3 категория маалымат менен иштейт. Эң биринчи редакциялык контент. Бул ар бир редакциянын өзүнүн саясаты бар. Бул жаңылыктарды жазасыңар, макалалар, аналитический материалдар, кайсы партиялар барат, кайсы партиянын шанстары бар, үгүт иштери башталмайынча ушунун баары мыйзамдуу. Өзүңөр үгүт иштерди башталганда бир партияга тарта баштасаңар, бул үгүт иштеринин бузуу болуп эсептелет. Анда ал отдельно төлөнүп, өзүнүн бир эмелери бар, аны айтып берем. Экинчиси бул маалымат берген. Анан үчүнчүсү бул үгүт иштери. Маалымдоо деген эмне? Эң негизги ката көп журналисттер, көп редакциялар маалымдоо менен үгүттүн айырмасын билбей атышат да. Анан кээ бирлерде үгүт иштерине кирип кетип, биз маалымдоо эле бердик деп айтат да. Бирок тилекке каршы үгүт иштерине кирип кетип, аяктан жоопкерчилик болуп атат. Ошон үчүн мен айтып берем, маалымдоо деген эмне? Конституциялык мыйзам боюнча жана мен айтып кеткен маалымдоонун жобонун негизинде маалымдоо бул шайлоочулардын маалымдоо шайлоо кампаниясынын жүрүшү жана шайлоо комиссияларынын шайлоо участкаларынын иштери боюнча маалыматтарды даярдоо жана таркатуу боюнча иштер болуп саналат. Бул мисалы үчүн шайлоочулардын тизмегин түзүүнүн жана өзгөртүүсүнүн тартиби, добуш берүүгө катышуучунун тартиби, добуш берүүнүн тартиби, добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөөнүн тартиби жана шайлоонун натыйжаларын белгилөө. Бунун баары маалымдоо. Өзүнүн тизменден кантип текшересиңер, кантип табасыңар, же башка өкүлчүлүктөрдө болсоңор, башка өлкөдө болсоңор, ушу тизменин каяктан таап, кандай добуш бере аласыңар. Ошол маалымдоо. Шайлоо кампаниясынын этаптары жөнүндө, кандай этаптары бар, канча турлары бар, кайсы убакытта бүтөт. Ошонун баары маалымдоо. Талапкерлигин көрсөткөн, катталган талапкерлер саясий партия жөнүндө жалпы маалымат. Только жалпы маалымат. Бул партия катталды, бул партия барат экен, ушунча кандидаттар бар экен, болду. Жалпы маалымат
ушундай болуш керек да. Талапкерлерди жана саясий партиялардын шайлоо фондуна каражаттарын түшүү жана чыгымдалышы жөнүндө. Бул кимдин укугу бар жана шайлоо фондуна акча берген, канча акча бере аласыңар, ким колдой алат, ошондой маалыматтардын баары силер чыгарсаңар маалымдоо болуп калат. Эми маалымдоонун дагы өзүнүн тыюу салуулары бар жана өзгөчөлүктөрү бар. Кандай өзгөчөлүктөр? Биринчи, ЖМКлар жайгаштырылуу же башка ыкма тартылуучу маалыматтык материалдын мазмунун саясий партиялардын теңгилчилигин бузбоо, кандай гана болбосун кайсы бир саясатта партияга артыкчылык бербөөгө тийиш. Ар бир партияны бөлбөйсүңөр, көрсөтпөйсүңөр, бул мыкты эмес деген маалымдоо катарында аны жаза албайсыңар. Экинчи, маалыматтык телерадио программаларында, мезгилдүү баспа сөздөрдүн басылмаларында формасына карабай, менчиктин түрүнө карабай, катталган саясий партиялар жөнүндө маалыматтар, саясий партиялар өткөргөн шайлоо алдындагы иш-чаралар жөнүндө билдирүүлөр, комментарий берилбестен, комментарий бербейсиңер, жөн маалымат жана аналитический өзүңөрдүн көз карашыңарды, оюңарды такыр берсе болбойт. Аларда кайсы бир саясий партияга басым жасоого, кайсы бир саясий партияны дискриминациялоого, анын ичинде алардын шайлоо алдындагы иштерине мындай билдирүүлөр үчүн бөлүнгөн эфир убактысы же басманын аянтында көлөмүндө артыкчылык берилбөөгө тийиш. Ушундай тыюулар бар. Эми эң чоң суроо, бул сурамжылоо. Аудиторияга суроо, сурамжылоо, опрос. Бул маалымдообу же үгүтпү? Ооба, ошо сурамжылоону бизде жаш журналисттер чыгып бергенде, сурамжылоо жүргөнгөндө бир эле партияны колдоп кетти да. Бир эле партияны колдоп кеттип, эми аны биз болгондой чыгарып койдук. Ошондой чыгарганда бул эми бизге мындай кандай десем, үгүт иштери кылдыңар деп бийлик тараптан эч нерсе болгон жок, бирок элдин комментарийсинде ошондой комментарийлер түшүп калды да. Ошондо балдарга айтсак, не кылайык, кебирчилиги даже партияны билбейт экен, кебир элдер. Ошондой алды эле кеткен. Бирок комментарийде элдерден ошондой комментарий түштү. Ошол мезгилде кандай? Сиз ойлойсуз бул үгүт иштери деп, э? Жок, мен ойлобойм бул үгүт иштери деп. Просто эл ошондой ойлоп калат экен, бул сурамжылоодочу. Баары бирдей айтпайт экен да, эл деген баары бирдей айтпайт экен. Же ошол мезгилде баары эле бир партиянын эми көчөдө эле үгүт эмени алган, опросту, бирок ошондой байкалган. Бияка берсеңиз. Мен ойлойм, бул эгерде жана кайсы бир кызыкчылыкты жактап опрос жүргүзүп, кимдир бирөөнүн тапшырмасы менен анан элге бул коомдук пикирди билдирди деп чыгарып, кайсы бир партияга артыкчылык берсе, албетте бул үгүт болуп саналат да. Үгүттүн мындай жашыруун түрүндө жүргүзүлгөн айтса болот. Менимче сурамжылоо бул үгүт эмес, бирок бул жерде ЖМКлардын милдети ачык булактар болуш керек. Ошо сурамжылоонун методикасы ачык көрсөтүлгөндө бул жерде жоопкерчиликтен эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Ал эми мисалы ошол видеону тартып келип туруп көчөдөн сурамжылоо кылганда ал жерде монтаж болсо анда күмөн жаралат, аны далилдөө мындай суроо маселе жаратышы мүмкүн. Эгер аны түз эфирде сурамжыласа, анда ал жолдо барат эле, бул жерде мындайча айтканда көйгөй жаралбайт. Көчөдөн сурамжылоого чыкканда. Ал эми сайтта же болбосо Facebook, YouTube боло ошондой сурамжылоодо ал жерде ачык көрүнүп турат. Мындайча айтканда сурамжылоонун булагы ачык болгондо, методикасы ачык көрүлгөндө ЖМКларга эч кандай жоопкерчилик түшпөйт. Түшүндүрмө зарыл болуп турат силер тараптан. Мынагу туура эме маалымдоо анан деген үгүт деп мисалы бөлүп атпайбызбы? Үгүт деген бирөөнү көздөй үгүттөш керек, маалымдоо жалаң кургак гана маалымат болуш керек деп. Бирок кээде факты түрүндө, мисалы айрыкча кыргыз гезиттеринде аналитикалык материалдар көп чыгат да. Анан деген бул партиянын шансы мындай тигиндей деп баары тең фактыга эле негиздеп туруп жазгандар. Ошолорду биз мисалы мониторинг кылып атканда же тигинисине же мунусуна киргизгенден кыйналабыз да, муну кандай классификация кылабыз деген жерденчи. Анан сурамжылоонун эмеси боюнча болсо, эгер пикир катары керек болсо, сурамжылоо жана атайын уюмдар болот да, ошо сурамжылоо жүргүзө турган. Алардын канча киши катышкан, ким жүргүзгөн, ким төлөгөн дегендерин төлөп мындай ачык көрсөтө турган болсо, менимче ал жерде эч кандай маселе болбош керек. Жанагындай өздөрү эле жасай коюп анан орто жолдон кылат го, менимче ошол үгүт жагына көбүрөөк жакын окшойт. Эң туура, рахмат. Сурамжылоо бул эгерде сиз айтып кеткендей методиканы сактаса,
Бул деген маалымдоо болуп эсептелет. Дагы айтайын, ал методика атайын мыйзамда жана мен айткан маалымдоо боюнча жободо жазылган. Ошонун баарын сактап, ошону чыгарып берсеңер, анда эч кандай бузуу деп болунбайт. Мына сурамжылоо, шайлоого байланыштуу коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларында жарыялоодо аталган жарыялоону ишке ашкан жалпы маалымдоо каражаттары, интернет басмалары, жарандар жана уюмдар төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө милдеттүү. Мына методикасы бар. Мына кайсы уюм өткөргөн, кайсы убакытта өткөргөн, санын, кимди канча санды сураган, маалыматты кандай чогулткан, сурамжылоо жүргүзгөн, кайсы региондо жүргүзүлгөн, так баяндалышы, суроосу так коюлганбы, ким төлөгөн, ошонун баары мына методиканы сактасаңар, ушул боюнча эч кандай силерге претензия болбойт. Мына бул жактан баары жазылган. Эми эң акырында дагы түшүндүрөйүн. Добуш берүү күнүнө чейинки 5 күн калганда эч кандай сурамжылоо чыкпаш керек. Ошондой дагы мыйзамдын талабы бар мына астында. Ошондой эле добуш берин, коомдук пикирди сурамжылоо мына жарыялоого жол берилбейт деп. Ошону жаттап алгыла. Буну ар бир шайлоо үчүн айтабыз, бирок ар бир шайлоодо ушул сурамжылоо жөнүндө журналисттер ушуну унутуп калабы же атайын кылабы, ушул эрежени бузушат. Эми үгүт иштери деген эмне? Баарыбыз билебиз, маалымдоо жөнүндө айтып бердим. Жанагындай ар бир тарапка тартпаган маалыматтын таратсак маалымдоо болот. Үгүт иштери бул үгүт компаниясы башталганда расмий түрүндө аккредитациядан өтүп, прайсыңарга ылайыктуу акчаны алып, үгүт иштерди ЖМКлар өткөнгө зарыл милдеттүү укугу бар. Мыйзам боюнча шайлоочуларды тигил же бул талапкерлерге же тизмесине, же болбосо аларга каршы добуш берүүгө түрткөн же болобу түрттүү максатын көздөгөн шайлоо өнүктөгөн мезгилиндеги маалыматтарды даярдоо жана тартуу боюнча иштери бул үгүт иштери болуп аталат. Бул дефинициясы. Кандай үгүттөр менен өткөрүлөт? Тигил же бул талапкер жок, төмөнкү шайлоо алдындагы үгүт иштер деп таанылганды. Тигил же бул талапкерлер тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр. Айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдоону билдирүү. Талапкердин тизмесине шайлоонун же шайлабай койгонун мүмкүн болуучу кесепеттерин баяндап жазуу. Талапкерлердин алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтар таратуу. Бунун баары үгүт иштери болуп саналат. Үгүт иштери кандай ишке ашат? Биринчиден, ЖМК катаруу аркылуу стадиондордо жана калктык оңуштардын көчөлөрүндө, бирок ошондо концерттерди жана театрлаштык көрсөтүүлөргө тыюу салынат да, жана спорттук иш-чараларга аны өткөрсө болбойт. Эгерде бирөө концерт өткөрүп атса, театрализованный мероприятие өткөрүп атса, же спорттук бир байге сайып атса, аны силер көрсөткөнгө, үгүт катары көрсөткөнгө болбойт. Бул үчүн аларга да айып салынат, силерге да айып салынат. Ошону эске алып алсаңар, басылма, аудио көрсөтүү жана башка үгүт материалдарды чыгаруу жана таркатуу жолу менен агит материал деп коет, ошону таркатуу боюнча жана башка мыйзамга тыюу салынбаган формаларда дагы үгүт иштерди өткөрсө болот. Биякта дагы бир мындай айтып кетет элем, биздин жумушчу топто дебаттар болуп калды. Кыргыз Республикасынын гимни жана саясий партиялардын гимни эгерде ойносо, ал жанагындай концерттик же театралдык болуп саналбайт. ЖМК аркылуу үгүт иштеринин боюнча кандай тыюу салуулары жана өзгөчөлүктөрү бар? Эми тыюулары көп, негизгилерин айтып кетейин. ЖМКлар БШКдан аккредитация өтүш керек. Аккредитация жөнүндө дагы токтолуп кетем. Талапкерлерге, саясий партияларга жалпы маалымдоо каражаттарына жетүүсүндө бирдей шарттар келтирилет. Бир партияларга шарт берип, мына силер менен иштейбиз, силерге иштебейбиз деген укугуңар жок, билесиңер. Баарыңарга бир прайс бересиңер, бир мүмкүнчүлүк бересиңер. Жакшы көрөсүңөр, жаман көрөсүңөр, силердин площадкаңа келсе, ошо площадкаңызды беришиңер керек.
Экинчиден, талапкерлер саясий партиялар жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу өзүнүн үгүт иштеринин формасын жана мүнөз белгилеп алууга укуктуу. Ар бир саясий партия же талапкер видеосун чыгарабы, текстин береби, инфографикасын береби, опростун береби, өзүнүн жанатып хан коронасын кийип алып сүрөтүн чыгарабы, бул өзүнүн иши. Силер эгерде берсе, жанагындай мыйзамды бузулуу жок болсо, ошол формасын өзү белгилеп, силер ошону чыгарышыңар керек. Үчүнчүдөн, талапкер саясий партия үгүт материалын жайгаштыруу үчүн берилген теле берүү ишке ашыруучун уюмдардын каналдарына үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукциясын, аянтчасын төмөнкү максаттарга колдонууга укугу жок. Биринчиден, талапкер кандидат саясий партияга каршы добу берүүгө чакырыктарды таратууга болбойт. Силердин эфириңерге келип, бирөөнү каралап, бирөөнү жамандаса, сиз түз эфир болсо токтотушуңуз керек. Бул мыйзам менен чектелген, башка кандидаттарды каралабайсыз деп. Запись болсо аяктан кесип коюшуңуз керек, анткени кайра силерге тиет да. Экинчиден, тигил же бул талапкер саясий партия шайланган учурунда мүмкүн болчу терс натыйжаларды сыпаттоого дагы тыюу салынат. Кайсы бир талапкер катталган талапкерди көрсөткөн саясий партия тууралуу маалыматтар көз көрүнүү басымдуулук кылган терс пикирлер менен коштолгон маалыматтар таратууга тыюу салынат. Дебаттарда талапкердин саясий партиянын өкүлүнүн чыгып сүйлөөсүн токтотууга, ошондой эле кандайдыр бир комментарий менен коштоого тыюу салынат. Баарыбыз эсибизде бар, жанагы президенттик шайлоодо дебат болгондо КТРдин ушу ведущийлер ушул норманы бузушкан, жанагындай комментарийлерин берип, өзүнүн суроолоруна берип, токтотуп, тиги талапкерлердин сүйлөп атканына мындай тоскоолдук кылды да. Эсиңизде бар болуш керек. Кыргыз Республикасынын аймагында таратылуучу чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарына шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүлөөгө тыюу салынат. Чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттар үгүт иштерин өткөзө албайт. Жана акыркысы, добушу бери күнгө 24 саат калганда жымжырт күн жарыяланат. Ошону дагы журналисттер унутуп калышат. Жана үгүт иштерин чыгарып коет да ушу жымжырт күнүндө. Bundan тышкары дагы мыйзамды карасаңар көп тыюулар бар. Мисалы үчүн балдардын сүрөттөрүн чыгарса болбойт. Жанагындай эстеликтердин жанында үгүт иштер болуп атса, ошолорду көрсөтүүгө болбойт. Жана ошондой дагы өзүнүн өзгөчөлөрү бар. Бирок эң жаңы киргизүүсү бул жанагы домкомдор азыр үгүт агитацияны өткөрө албайт. Домкомдор ошого мыйзамдуу түрүндө тыюу салынды. Ошон үчүн домкомдор келип, силердин эфириңерге алабыз же статья жазаңыз десең, сиз айтыңыз. Домкомдор ТСЖнын председательдери бул жаңы мыйзам менен үгүт ишин өткөрө албайт. Аккредитация боюнча. Барыңыз аккредитация өттүңүз да, билесиз да кандай өткөндөрдү. Барбы редакциялар ким аккредитациясы өтүп документтерин тапшырганда барбы? Ким билет? Мисалы үчүн жогорку кеңештин же президенттин шайлоосунда канча күнгө чейин, мына датасын айтылды, канча күнгө чейин сиз аккредитация бере аласыз? Ким жооп бере алат? 10 күн бул жергиликтүү депутаттардын шайлоосунда 10 күн калганга чейин бере аласыңар. 10 күнүн ичинде. Жогорку кеңештин жана президенттин 20 күнүнүн ичинде. Кайсы документ тапшырылат, билесиңерби? Жок, датаны айткандан кийин 20 күндүн ичинде беришиңиз керек да. Ооба. Маалымат кеткенден 20 күнүн ичинде документтерди тапшырышыңыз керек. Ооба. Кандай документтерди тапшырганга билесиңер да? Бышкан төрайымдын атына кат жазыш керек, расмий кат. ЖМКнын каттоодон өткөндүгү тууралуу расмий күбөлүк керек. Анан жарым жыл мурда бекитилген прайс листинди расмий ошону беришиң керек. Ооба, шайлоодо чагылдыра турган журналисттерди аккредитацияга паспорттук маалымат. Канча журналист болуш керек? 3 журналисттен ашпаш керек. Эң туура. Барын билет дегенсиңер, мына бул жакта жазылып турган. Жана эгерде мына жогорку кеңешке 20 күндөн
жергиликтүү кеңешке 10 күндөн жана эгерде документ тапшырып бир суроолор болуп калса 24 сааттын ичинде ошону оңдоп койгонго укугуңар бар. Эми эң кызыгы менин тажрыйба, биздин тажрыйба боюнча, Тамара эже да билет, чогуу бир группада карабыз. ЖМКлардын эң көп таралган негизги каталары. Биринчи, тилекке каршы БШК 1 айтабы, 10 айтабы, бирок кээ бир ММКлар аккредитацияга документтерин кеч берет. Кээ бирде эмес, Тамара эже баарында эле көзүн жаап коюп атабыз. Мейли эми ушундай болуп калды. 2020-жылы көз жаптык, коронавирус болду дедик. Анан жергиликтүү шайлоодо кайра бир 2-3 ММК бердик. Мейли эми ушундай болуп калды. Коронавируста өткөндөн кийин мындай унутуп калган симптомдору бар окшойт, унутуп калдык окшойт деп бердик. Бирок ар бир сайын БШКнын аппараты менен, БШКлардын мүчөлөрү менен согушуп атып, жаман жакшы көрүнүп, баланын баарын сүйлөнүп атып, ушул кечигип калган ЖМКларды алып чыгып атабыз. Ошон үчүн чоң сураныч. Бир айтылгандан кийин БШК улам айтат. Мына ушунча күн калды. Документтерди бериңиз. Мен оюмча пресс катчылар чалып чыгат мындай тааныш журналисттерге. Силер бербей калдыңар, алып келгиле депчи. Ошону кеч калтырбай, акыркы күнгө калтырбай, анткени акыркы күн калтыргандан кийин анан кайра башталат. Бул документтин жок экен, свидетельством жок экен, журналистим ооруп калыптыр тиги бу деп калтырбай, алгалактан заранее ушу документтерди тапшырып жүрүңүз. Анткени бир күн келет, айтат болду, бул бардакты токтотуш керек, мына күн айтылды, анысы деле БШКнын юристтерди айтып атты. Мына күн айтылды. Эмне үчүн партиялар кечиксе, партияларга каттабайбыз, а ЖМКлар кечиксе каттайбыз. Эмне деген бул эмнеге бул шарттары бирдей эмес мамиле деп айтып атат. Ошон үчүн чоң сураныч журналисттердин барына документтерди кеч бербегиле. Экинчиден, материалдан изи жок чыгаруу. Изи жок деген выходные данные деп коет. Ар бир үгүт материалдардын өзүнүн выходные данныйлары болот, билесиңер. Ким төлөгөн, ким уполномоченный лицо, кайсы тиражга гезит болсо кандай тираж менен баарыңыздар билесиңер. Бирок биздин практикада чоң редакциялар, Кактус медиа менен 24 kg деген чоң редакциялар бир 10 чактыдай шайлоо иштерин өткөрдү. Эң биринчи күнү ошолор чыгарып, ушундай изи жок материал менен чыгарып бизге түшүптүр. Алар дагы араң сактап калдык айыптардан, бирөөнүн техникалык выпускающий редактору көрбөй калыптыр, бирөөсү ооруп калыптыр деген бир мындай чындыкка жатпаган шылтоолорду айтты, бирок айла жок, эң биринчи ушундай болуп калды деп ооз-2 эле предупреждение бердик, бирок биздин жумушчу тобунун андай укугубуз жок да ооз-2 берген. Бирок эми биринчи эле күн ушундай болуп калды деп койдук. Ошон үчүн ошого абдан жакшы көңүл буруңуздар. Выпускающий редакторго айткыла, атайын ушундай үгүт материалдарын караган бир кишини койгула, ошол изин карасын, башка нарушенияларын карасын, бүт барын ушунун баарын караганга чоң көңүл бургула. Выходные данные, дисклеймер. Үгүт материалдарын баягы маалыматтары, ким төлөдү, уполномоченный ким, адам качан төлөгөн деген. Үчүнчүдөн, мен айтып кеткендей, үгүт жүргүзүүлөрүнүн эрежелерин бузуу, эрежелери бар. Бир гезит, мисалы үчүн Мекенчил партия беле, ошондо октябрда Мекенчил партиянын бир жаш бала атка отуруп түшкөн сүрөтүн чыгарыптыр. Мекенчил партияда айылыпталды, бул ЖМКдагы, бул гезиттеги айылыпталды, аябай чоң скандал көтөрдү. Бизге бул сүрөттү берди, биз ошо бергенге ылайыктуу ушуну чыгардык гезитке, биздин күнөөбүз жок, бирок күнөөңөр бар, анткени үгүт эрежелери, үгүт мыйзамдары ЖМКларга дагы тарайт. Ошон үчүн ар бир материалдарды текшериш керек. Саясий партиялар бере берет, алардын да сабатсыздыгы бар. Алардында укук тартипсиздиги бар, толтура бар. Алардын юристтери да мындай мыкты юрист деп айта албайм. Мыктылары да бар, мыктысысы да жок. Ошон үчүн ар бир материалдарды бергенде биринчи мыйзамды караңыз. Мыйзамга ылайык келсе, ошондо эле текшерип, ошондо эле чыгарыңыз. Көп ММКлар БШКга чалат. Тааныш БШК мүчөлөрүнө чалат. Пресс катчыга чалат.
БШКнын аппараттарына чалып, буну койсок болобу болбойбу? Биринчиден пресс катчылар эми билеби билбейби айта албайм, бирок убакыттары жок. Алардын өздөрүнүн башы менен анан туура эмес айтып койсо, аларды күнөөлөйсүңөр. Бирок айыпты анан силер сураган кишиге эмес, силерге түшүрөт да. Ошон үчүн мыйзамды ачып эле, жанагы беренени карап эле, кандай үгүт иштерин берсе болобу болбойбу, ошону айтып эле, анан канча акча төлөбөсүн айтыңыздар. Бул деген ушуга жатпайт. Медиа планды барыңыз билесиздер, саясий партия менен, талапкерлер менен медиа план түзүлүшөт биринчи. Ушунча материал берет, ушунча видео берет, ушунча жанагындай печатный берет. Медиа планды түзүп атканда юристтерге да уполномоченныйга айткыла, ушу үгүттү бузуу материалды берип албагыла, биринчи ошол жактан текшерип алгыла депчи. Бизге ушундай балдардын сүрөтүн берди, дагы бир нече ушундай эрежелер бузуу болду. Но балдардын сүрөтүн особо карашат. Балдардын сүрөтүн эң мындай БШКнын мүчөлөрү аябай карайт да, анткени баланы мындай сүрдөтүп, балага жагымдуу болуп, ошо кандидатка добуш берип коет деген ойдо болуп атат да. Ошон үчүн особенно ушу баланын сүрөтү болгондо ушуну караңыздар. Төртүнчүдөн, маалымат берүүгө эрежелерин бузуу. Биз айтып кеттик, үгүттүн эрежелери бар, маалыматтын да эрежелери бар. Бирдей шарт түзбөйт. Мисал келтирейин. КТР референдум убагында жалаң эле бир саясий форманы колдогон группаны көрсөтүп атты. Улам. Бизге жалап түштү. Анан биздин адистерди карап көрүп, анан КТРге мындай биринчи устный предупреждение бердик. Бирдей шарт бериш керек. Эгерде бир саясий группалар, бир саясий форманы колдогондор болсо, экинчиге дагы площадка берип, аны да сүйлөтүшүңөр керек деп. Бирок тилекке каршы бизди уккан жок. Биринчи предупреждение бердик, аны уккан жок. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу болбогон КТРге айыппул салдык. Айыппул. Андай мурда болчу эмес экен. Төлөдү. КТРдин башчысына салдык, болгондо да, башчысына. Биз аны өзүбүздүн жумушчу топтун заседаниясына чакырдык, келген жок. Андан аша чаап, техникалык бир немесин адисин жиберип коюптур. Ал түшүнбөйт, ким алып барган, кайсы группа, ал мен только жана камераларды, освещенияларды, анан эмне келдиңиз десем, ушундай жетекчилигим жиберди, эми келдим деп. А бир техникалык суроо болгондо, наоборот, немесин жиберип койду. Жана контент редакторун жиберип койду. Ал техниканы түшүнбөйт экен. Жана бир YouTube дебатта, бир YouTube немеси өчүп калбадыбы? Анан айтышты да, биздин техникалык бир проблемабыз болуп, серверибиз күйүп кетип, анан ошол жакта жок деп, анан контент редакторун жиберип коюп атат да. Анысы түшүнбөйт да, сервер деген эмне, YouTube каяка чыгат. Ошондой бир, билбейм, шылдыңдоо болдубу, эмне болдубу, ишил. Анан биз КТРдин башчысына айып салдык. Ошон үчүн бирдей шарт, маалымат берип атканда бирдей шарт бериш керек да. Бешинчиден, дебаттардын эрежелерин бузуу. Мен уже айткам, ушундай терс мисал болгон. КТРдин комментаторлору, силер билесиңер, жанагындай президенттин талабында КТРдин алып баруучулары жанагындай кийлигишип, суроо берип, бурмалап, анан абдан чоң мындай коомдук наразычылыкты жарыялады да. Ошондо дагы биз чакырдык, анда КТРдин орун басары келди. Зум менен чыкты болуш керек, Зум менен чыкты. Анан ошондо дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын тарыхында болбогон КТРге расмий жөнүндө предупреждение бердик. Эскертүү бердик, расмий түрүндө. Эскертүү бердик. Анан жанагы ошондон кийин жанагы дебаттар YouTube'дан өчүп калды. Анан Facebook'ка батпай атат деп айтты бизге. Биз айттык да, мындай дүйнөнүн баары видео жүктөп атканда батат экен, КТРдин дебаттына келгенде батпай калат экен десек, ошондой экен, ушу Facebook'ка батпай калды, анан өчүп бир жака жоголуп кетти, ал дебат жок болуп кетти деди бизге. Ошо менен жок. Анан хорошо дедик, анан ошондой расмий эскертүү бердик. Расмий эскертүү деген айыптан жаман нерсе. Бул эки эскертүү болсо аккредитациядан алынат. Талапкерге болсо, же саясий партия болсо, эки эскертүү болсо гонкадан чыгарылат. Ошон үчүн саясий партиялар кандидаттын бизге айып бергиле, штраф бергиле, төлөп коебуз дейт. Эми ЖМКларга
азыр штрафтарын эмелерин көрсөтөм го, размерлерин көрсөтөм го, бирок аларга да мындай оор болуп калат да ошо штрафтарды. Саясий партияларга маселе эмес, алга акча эмес да, аларга көбүнөчү. Ошон үчүн сак болуш керек. Шуну карап туруш керек да. Алтынчысы, үгүт материалдарын добуш берүү күнүнө 24 калганда жымжырт күнү берүү. Аны жок, 8-ден, эртең менки саат 8-ден баштап, кээ бирлер ойлойт 12-ге чейин депчи. 12-ден эмес, саат 8-ден баштап жымжырт күн жарыяланат. Жанагы илинип турган баннерлер калат. Аны эч ким чечпейт, бирок массалык маалымат каражаттарында ошол күнү үгүт иштерин өткөрсө болбойт. Бул жакта бизде кандай мисал болду? Абдан кызыктуу мисал болду да. Бир телекомпания немени чыгарыптыр, дебат чыгарыптыр, мурда чыгарыптыр. Кайыргүл бияктабы? Кайыргүл жок, Говори ТВ чыгарыптыр. Аякта үгүт иштери болуптур, бирок баарына каршы деген ой менен чыгыптыр да. Баарына каршы эч кимге добуш бербегиле, бунун баары болбойт деген бир дебат чыгыптыр. Бирок 24 саат калганда эмес, бир 2-3 күн мурда болгон дебат болуптур. Бирок башка бир телеканал, Next TV деген телеканал, ошону алып, ушул жымжырт күнүндө өзүнүн телевидениясына салып коюптур. Эми суроо жаралды да, бул мурда тартылган нерсе, бирок азыр көрсөтүлүп атат. Неме болобу? Мыйзам бузуу болобу же болбойбу деген суроо жаралды. Анан чоң неме болуп, чоң талкуу болуп, аякта биз кайра Next TV'ге эптеп жардам берелдик, эми булар билбей калды, жанагындай мурда тартылган, ойлогон болбой калды десек, болбой коюшту. Биздин адискейлер Zoom менен кошулгандын баарын өчүрдү. Бир эле Zoom бар, азыр БШКнын заседаниясы болуп атат, алар катышканга деп Next TV'ге айып салды. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин Next TV сотко берип, соттон утуп алды да. Бирок бул абдан мындай көп нерві кетти, көп каражаты кетти, көп убакыты кетти. Ошон үчүн ага жеткирбей эле ушул 24 саат калганда аны ошого жеткирбей эле койгон жакшы да. Анткени мындай чоң проблема болот. Угатам. Микрофон берип койсоңуз. Талаш маселени жаратып атат да, өткөн шайлоолордо. Негизи мамлекеттик телеканалдар гана дебат уюштуруш керек, калган уюштурбаш керек дегенчи. Ооба, чоң талаш болду. Бирок мыйзамда түзмө-түз жазылат. Дебаттарда акысыз дебаттарды өткөргөнгө республиканын жана жергиликтүү бюджетинен акча алган телекомпаниялар гана өткөрө алат деген норма бар. Акысыз дебат өткөргөнгө, акысыз. Эми дебаттын баары эле акысыз болуш керек, билбейм, эки тарап чакырып, эки тараптан акча алып дебат өткөргөн, билбейм, кандай андай өткөрөбү, бирок дебаттын в основном акысыз болот да. Ошон үчүн биздин дагы бир чоң демилгебиз бар болчу. Тамара же телевизиончик боюнча ошол демилгени көтөрдү, айтты, эмне үчүн башкаларга да ошондой акыны бербейт. Азыр бул маселе абдан курч болуп турат. Анткени мыйзам боюнча акыркы жолу талкууладык. Мыйзам боюнча азыр канча партия баратып, мисалы үчүн Ошто же мындай эми көп киши жакта көп партия берсе, телеканалдын убакыты жетпей калат экен буларга акысыз эфир бергенге. Просто убакыт жетпей калат экен. Эми биздин башыбыз ооруп атат, буну кандайча эмне кылып кылсак. Анткени бир эле компания бар экен, ынтымак. Туура түшүнүп атамбы? Ынтымак экен, жана республика жергиликтүү бюджеттен акча алган. Ошого мисалы үчүн 30тан көп же 20 же 30 партия катталса, андан тышкары одномандатныйдан бир 100 киши болсунчу, 100 киши катталсын, 100 кишинин дебаттарына кантип жетишет булар, кантип берет площадканы. Ошон үчүн ошондо демилге көтөрдүк, бирок аны өзгөртүш үчүн конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Процедурасы чоң болуп атат да. Ошон үчүн бул маселе абдан курч болуп турат. Азыр жергиликтүү телеканалдар билбей атат да, кантип ушул акысыз дебатты ушунча көп кандидаттарга, ушунча көп саясий партияларга беребиз деп. Жала ооба. Ошол чоң курч проблема болуп атат, чоң курч көйгөй болуп атат да. Ошону пока чечкенге мындай шарт жок болот. Анткени мыйзамды тияктан өзгөртүп алды.
мына пропорционалдык киргизебиз, мажоритарный киргизебиз, аралаш киргизебиз, ушул жагын каралбай калды. Экинчи маселе дебаттар боюнча сразу айтып кетейин. Мына мурда саясий партиялар дебатка чыгып атканда лидерлерин жиберет, ораторларын жиберет, мыкты сүйлөгөн жаштарын жиберет. Эми партиянын ичинде преференциалдык деген ар бир кандидат тандайт да. Эми талашуу башталат. Мен чыгам дебатка, мен көрүнүп, мени тандасын деп, же мен чыгам деп. 54 кишинин ичинде минимум 54-5 керек, 100 киши. Кандай конкуренция болуп, кимди жиберет? Кандай жиберет? Ошондо ойлонгон жок да, дебаты кантип өтөт? Ошол чоң проблема болот. Анан чыгып алып туруп, башка конкуренттин жаман айтабы, же өзүндө турган конкуренттин жаман айтабы да, мен өтүп кетейин деп. Ошондой көйгөй бар да. Ушундай чоң курч маселелер турат. Ошону азыр башыбыз ооруп атат, башыбыз сынып, эми биздин медиа адистердин жардамы менен эптеп чечербиз деген ойдомун. Так, эми айыптар жөнүндө. Бузуу кодекси боюнча азыр ал иштеп атат дагы эле. Жаңы кодекстер күчүнө кире элек. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттары бузган үчүн физикалык жактарга 10 000, юридикалык жактар 28 000. ЖМКлар юридикалык жактар болуп саналат, 28 000 айып салынат. Талапкердин ар намысын же кадыр баркын жаманаттап кылган маалыматтардын билип туруп таратуу. Физикалык жактар 12 500, юридикалык жактар 35 000. Ушуга өзгөчө маани буруп койсоңуздар. Бизде мындай мисал болгон. Бир кыргыз тилдүү гезит жана Ахрор Иминов деген Кыргызстан партиясынан талапкер бар болчу. Ошол жөнүндө жазыптыр. Бул Кадыржан Батыров деген эл душманынын инисиби деп жазганбы, жэни деп жазды эле, жээниби деп суроо коюп коюптур. Анан Ахрор Иминов биздин жумушчу топко жалап жазыптыр. Анан келди, анан гезиттин редактору айтып атат, мен суроо коюп койдум да, мен айткан жокмун да бул жээниби же жээн эмеспи, мындай иликтөө өткөзүш керек диги бу деп. Бирок эми түшүнүктүү да, мындай шек келтирди да, ачык эле. Эч кандай далили жок экен. Тиги айтып атат, мен Кадыржан Батыровду тааныбайм, далилдесеңер далилдеп бергиле, анда маселе жок, мен өзүм жалабымды алам деп. Далили жок, эчтекеси жок. Анан жанагында эми баарыбыз журналистпиз, билебиз, ошондой бир мындай хитростибиз бар, жанагы суроо коюп коюп, анан ошо менен эле күнөөбүз болбой калат деп. Жок, күнөөсү аныкталды, ошол жактан 35 000 сом айыпка түштү. Сотко берди, соттон унут алган жок, ошол айыпты төлөдү. Ошон үчүн шек, кадыр баркын же ар намысына шек келтирген маалыматты таратпаганга суранам. Мүмкүн заказ келет бир жактан, мүмкүн бирөөлөр төлөп беребиз дейт. Ошондой да случайлар болгон, башка партиялар бул айып түшсө эчтеке проблема эмес, төлөп беребиз, анын беребиз деп. Эми баарыбыз журналистпиз, этикалык кодексибиз бар. Шайлоо эртең бүтөт, бирси күнү бири-бирибиздин көзүбүздү карайбыз, тиги саясатчылардын көзүбүз караш. Ошон үчүн мындай кадыр баркына, ар намысына тийген маалыматтарды чыгарбай эле койсоңуздар деген чоң сураныч болуп атат. Талапкердин кадыр баркын жана ишкер беделин жамааттын кылган маалыматты таратуу 17 500, физикалык жактар, юридикалык жактар 55 000 сом. Мына бул Кыргыз Республиканын бузуулар жөнүндө кодекси. Мен айтып кеткенде, БШК тарабынан 2 жолу эскертүү чыкса, ЖМКны аккредитация тизмесинен чыгарып коюшса болот. Буга да чоң көңүл бурсаңар, анткени негизи менин байкоом боюнча БШКнын аппараты мындай ЖМКларды абдан жакшы көрбөйт, анткени ЖМКлар критика кылат, анан шайлоо болгондо ушу БШК күнөөлүү тиги бу деп айтат. Ошон үчүн алардын мүмкүнчүлүгү бар болсо, сразу эле эскертүүгө чыгарганга мындай талап коюшат да. Кызыгат да ошогочу. Эми азыр кичине татаалыраак болуп калды аларга, анткени биз жана жумушчу топто мен айтып кеткендей 7 медиа эксперт бар, эптеп коргоп атабыз. Бирок ошого жеткерсеңер 2 жол эскертүүнү БШК тарабынан чыгарат. Биз БШКга рекомендация катары беребиз, БШК өзү кабыл алат. Анан бул жылы биз дагы өзүбүздүн каалообузду айттык. Кээ бир жерде биз бирөөнү коргоп койсок, БШК кайра же наоборот бирөөнү айыптап койсок, бул саясий партия бузду десе, БШК биздин рекомендацияга карабай өзүнүн чечимин чыгарып коюп атат да. Мыйзамды карабай, мыйзамга таянбай, жөн эле мында өзүнө
оюндан чыгарып эле эметип коюп атат. Анан мындай ой болуп калып атат, биз туура эмес чыгарып коюп, мыйзамды туура эмес карап койдук депчи. Анан биз талап кылдык, эгерде БШК жумушчу топтун рекомендациясын аткарбаса, анда далилдеп берсин. Хотя бы мындай мыйзамдуу түрүндө айтып берсин, эмне үчүн бул жумушчу топтун рекомендациясын аткарган жок деп. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Колдон келишинче айтып бердим. Мисалдар менен эми суроолор болсо. Аналитикалык материалдар боюнча суроо бербедимби? Ошол эгерде үгүттеш үчүн ал деген акчасын алган болуш керек да, мындайча айтканда. Расмий түрдө акчасын алып, анан ошол үгүт деп эсептелиш керек. Маалымдоо болуш үчүн мисалы жалаң гана маалымат берилет. Ортосунда дагы жанагындай жанр бар да, аналитикалык жанрларчы. Мунун шансы мындай, мунун шансы дегендей деген. Акчасын албай туруп эле жазып аткан болсо, аны кайсынысына киргизебиз? Бул бир. Экинчисинен жана маалымат бардык жактарга бирдей болуш керек деп атпайбы? Мисалы 14 партия чыкса, 14-тün баары тең эле бирдей маалыматтык себеп бере бербейт да. Кээ бирлери активдүү болот, кээ бирлери пассивдүү болот, кээ бирлери такыр эле жок болот. Анан такыр эле маалымат бербегендердин атайын жасалма түрдө сүйрөп келип бирдей эме бериш керекпи? Шарт түзүш керекпи? Анан мисалы дагы бир маселе. Мисалы аккредитациядан чыгарып салабыз деп атпайсыңарбы? Аккредитациядан чыгарып салып кайра мисалы жашыруун үгүт, эч кандай выходной данный жок эле чыгара бере турган болсо, анда эмне кыласыңар? Анан дагы 4-нчү суроо. Берки неме болуп атпайбы? Тиги эскертүү бердиңерби же жазаладыңарбы? Кадыржан Батыровдун немесиби деген. Жок, айыппул болду. Кадыржан Батыровдун жээни болуу же болбоо, ал адамдын эмесин кадыр баркын кандайча кетириши мүмкүн? Ал Кадыржан Батыровдун өзү эмес да. Ал жээни болгон күндө да эгер ал кылмыш кылбаса, демек анын кантип айыптайбыз же ошо ал деги эле айыптоого кандай негиз болушу мүмкүн? Рахмат. Биринчи суроодон баштасам, калтырып койсоңуз микрофонду. Анткени мен унутуп калдым окшойт. Биринчи суроо аналитика материал болчу. Аналитикалык материал эгерде үгүттү башталган убакытта болсо, анда акча алып выходной данный чыгарып койсо, бул болот. Эгерде выходной данныйын чыгарбай бир партияга тартып бул болгон болуп жазса, биздин жумушка топко түшөт, ошол жактан жакшылап иликтейбиз. Анткени сразу көрүнөт. Мисалы үчүн, мен айткандай редакциялык контент бар. Аякта мындай аналитика жазса болот да, мындай тартпай эле. Мунун шанстары бар, болду. Эгерде явно жазып, bunun şansları var, programması mınday, ana mınday kılıp beret, anan önlüktürüp beret, anda görünöt. Sırası görünöt. Ügütü var bu je jok bu. Выходной данныйлары жок болсо, анда бул үгүт материалы эсептелип, мыйзам бузуу болуп эсептелет. Башкача айтканда өзүңөр аныктайсыңар аны, мындайча айтканда. Өзүбүз медиа эксперттер аныктайт. Жана аналитический материал жазып жүргөндөр көрүнөт, айтып атпайм, көрүнөт. Мындай беспристрастный аналитикада көрүнөт да. Бунун шансы бар, бул утат болуш керек, анткени мындай поддержкасы бар, болду. Ошо менен токтойт да, бул аналитика болуп саналат. Эгерде жанагында көбүрөөк жазып, тигиндей бар, анан кандидаттары мыкты, анан бул мындай жасаган, элине жасаган, региондоруна ушундай пандемия убагында жардам берген, болгон андай эмелер бизде, случайлар. Пандемия убагында тараткан, анан тигиндей көрүнөт да. Ал ошон үчүн бул жумушчу топ түзүлгөн себеби ушул. Ушуну түшүнүп, үгүт материалдарын аналитикадан айырмалаганга түшүнгөн кишилерди киргизген да ошол жумушчу топко. Биринчи суроого. Ошон үчүн ошону биз аныктап чечебиз. Экинчи суроо кайсы эле? Экинчи суроо жана маалыматтык себеп бербесе деле баарына бирдей шарт түзө бериш керек деген. Теңчиликтен бар эмес, мисалы 14 партия бар да, анан мисалы 5 партиядан кылып аткан иштери тууралуу маалымат бар, калганардыкы жок. Анан жимик ойлонот да, эгерде ушу 5 партия тууралуу жазсам, башкалар тууралуу маалымат жок болсо жазбай калса, бирок тең болуп калат да. Калган партиялар нааразы болуп, анан кийин ушундай теңчилдик мен деген нерсе бузулбай деген маселе жаралат да. Эми мен презентацияда айтып кетпедим, маалымдоо дегенде. Бул жөн эле мына ушундай баланчай партия бул жакка баратат, кандидаттары бар деген маалымат. Эгерде бир партия үгүттүн элементтерин кошпой, ушу биз катышып баратабыз, ушунча кандидат тизмеси менен ушундай барабыз, же буну менен кошулуп атабыз, альянс түзүп атабыз десе, бул албетте жаңылык. Мисал үчүн, Атамекен менен реформа кошулдук, мындай жакшы багыт менен баратабыз деген жаңылык берсе, бул маалымдоо. Мисал үчүн башка эки партия эч ким менен кошулбай, жөн эле берип койсо, ал да маалымдоо. Бул жакта эч кандай шарттары жок, анткени өздөрү инфоповоддору өздөрү бербей атышат, туурабы? Үгүтсүз. Эки партия кошулган бул үгүт эмес, бул факт.
туурабы? Бул маалымдоо. Бул айтып атат. Мына биз кошулдук. Сотко берген. Булар айткан жок. Соттошкондору же кандидаттар булар айткан жок. Биз кошулдук, биз мыктыбыз, баарын утабыз, анткени внешне тышкы каршы жабабыз деп айткан жок. Унчукпагандары жөнүндө то есть жазбай калгандары аларды дискриминация болуп эсептелбейт да. Эсептелбейт. Инфоповоду болсо, маалымат катары эч кандай дискриминация болбойт. Мына азыр айтып кеткен мисалында Атамекен менен реформа жанагында айтып атат, Альянс жанагында айтып атат, бир сүрөтүн чыгарат. Башка инфоповод чыгарган жок. Бирок айтты, биз кандай? Эми ал такталбаган маалымат, аны айта албайм мен, комментарий бере албайм. Үчүнчүсү жанагы аккредитациядан чыгарып салсаңар, ал жөн эле мындай аккредитациядан чыккан боюнча жөн эле мындай үгүт кетире берсе, эч кандай выходной данный жок. Анда эмне кыласыңар деген? Анда бул мындай да. Андай редакциялар аккредитациядан өтпөй деле чыгара берсе болот анда. Туурабы? Мындай логика менен. Эми кандай санкциялар болот? Жазалайсыңарбы? Конечно. Аны эгерде аккредитациядан чыгып, кайра эле агитацияны бурса, анда БШК расмий түрүндө сотко берет. Биринчи чоң айыппул, экинчи ЖМКны жапканга чейин барылат. Негизи партиялар эми бул жакта абдан туура суроо, бул жакта мындай көйгөй бар. Бир мисал болгон бизде партия туура эмес маалыматын жиберип койду. Менимче Кыргызстан партиясы болуш керек, ооба. Анан ЖМК чыгарды. Анан ЖМК келип далилдей баштады да. Хорошо, биз күнөөлүүбүз, бирок бул материалды партия жибер десем, партия айтты, биз жиберген жокпуз дейт. Анан алар жанагы мен айттым да, мен журналист катары билем. ЖМК өзү партия жибермейинче, тактамайынча, утверждать эт болду, печатка бергиле же интернетке бергиле, эфирге бергиле деп айтмайынча бир да журналист чыгарбайт, бир да редактор аны өткөрбөйт аяка десем, жок, биз буну утверждать эткен жокпуз. Алар өзүлөрү эле биздин сайтыбыздан алып чыгарып койду деп мындай аракет кылды да. Анан тиги редакциянын өкүлдөрү келип көрсөттү, мына электронный почта, мына ушул убакытта келди, мына почтадан келди, бүт баарын бизге тастыктап, далилдеп берди, анан тигилер мойнуна алды. Ошондой проблема бар. Албетте, эгерде ЖМКга чыккан болсо, эң биринчи күнү саясий партияда же талапкерди. Эң биринчи күнү. Анткени ошолор жиберип атат. Ошолор айтып атат. Мен презентациянын башында айтып кетпедим белем. Бирок тилекке каршы саясий партиялар сүйлөшүп алабы, же эмне болобу? БШКнын мындай аппараттын иштегендер биринчи ЖМКны айыптайлы, анан партияны ойлонойлу деген мурда саясат өткөрүп атыптыр. Эми биздин оюнча эң биринчи күнөөлүү бул талапкер же саясат партия, анан ЖМК. Бирок ЖМКнын деле күнөөсү бар. Жанагы Кадыржан Батыров боюнча жооп берип койсоңор да. Кандай суроо эле? Кадыржан Батыровдун тууганыбы деп чыкты деп атпайбы, мисалы? Анан деген бирок Кадыржан ал кылмышкердин мисалы тууганы болуу, ал кылмыштын өзү эмес да, мындайча айтканда. Биринчиден кечөөңү баарыңар уктуңар, сонун презентация болду кастык тил боюнча. Заголовогу мындай болчу. Эл душманы Кадыржан Батыровдун жээнин деп. Демек, эл душманын жээни ал дагы эл душманы катары саналат да, туурабы? Анткени Кадыржан Батыровго шек келтирбей, именно шайлоо убагында ошону каралайм деп эл душманын жабыштырган кастык тилиндеги сөздү айтып атат. Тууганы болсо деле анын күнөөсү жок да. Эми бирок именно өзү уштуп неметип болуш керек. Жабыштыртып өзүн эми ош окуяларын өткөн кишилер билер, что Кадыржан Батыровго мамилеси терс. Демек, Кадыржан Батыровдун тууганына да мамилеси терс, туурабы? Тем более Ахрор Иминов өзү кыргыз эмес экен улуту боюнча, ошого дагы мындай намек кылып атты да, түз эмес, бирок мына бул тияк тарап дегендей кастык тилин көрсөтүп, эл душманын деп ушундай берди да. Биринчиден фейк болуп чыкты, далилди бере алган жок. Экинчиден кастык тилин колдонуу үчүн, ошон үчүн шек келтирди деген чыгарым чыгардык биз. Мисалы өткөн парламенттик шайлоодо ушул Ооган согушуна катышкан ардагерлердин партиясы болду да. Даже анын маалыматын БШКнын сайтынан да таппайсың. Анан биз кантип ойлодук,
медиа болгондон кийин эми коомдун алдында жоопкерчилигибиз бар. Алардын туура тандоосуна шарт түзүп беришибиз керек деп ар бир партиянын программасын жана кимдер кетип атат, анан алардын өтмүшүнө негиз эле бир анализ жасаганга аракет кылдык да. Баланча түкүнчү кетип атат, ал мурда мондой болгон, же бул партиядан болгон, баланча партия кетип атат, алардын мондой убадасы бар эле, анын аткарылган жок деп. Теңдик деген маселе кандай өлчөм менен болот? 14 партия болсо биз карап туруп төртөөсүнүн эч жерде маалыматы жок болсо, онун берип койсок теңдикти бузган болобузбу? Анан экинчиден ар бир партиянын ушул сыяктуу анализдеп, ар бир күндө ар бир партияга өзүнчө токтолуп, алардын программасындагы кээ бирөөнү түз, кээ бирөөнү балким терс мындай сындар менен, башкалардын комментарийлери менен берсек, бул мыйзам бузуу болбойбу? Рахмат, жакшы суроо. Биринчи маалымат берип кетейин. Азыр БШК тарабынан ошондой жумуш жасалып атат. Ар бир партиянын программасы, кандидаттары, списоктары баары болот. Точно билбейт экенмин, ооган согуштун ардагерлерди болдубу, болгон жокпу? Эми сиз айтып атасыз, болгон жок болуш керек. Эми баары болот. Ошондой сигналдарды биз алдык. Азыр тиги пресс катчыга сунуш бердик, ошондой баары болсун деп. Эми сиздин сурооңуз боюнча, албетте 14 партиянын тең баарын бериш керек. Бирок эгерде БШК тарабынан, БШК негиз бериш керек да, программасында бериш керек. Анткени партиялар БШКга тапшырат, кандидаттарын да бериш керек. Албетте эгерде БШК 14 партиянын ичинен 11-ин берип, 3-өөнүн бербей койсо, сиз чыгарбай койсоңуз, албетте мыйзам бузуу болбойт. Анткени сиз эми таба албайсыз. Эми аракет кылып көрөсүз, чалып, эгерде алар да бербесе, иши болбойт. Бирок эгерде БШК 14 партияны тең чыгарып, сиз жаккан партияларды алып, калганын чыгарбай койсоңуз, анда мыйзам бузуу болот. Партиянын программасын чыгаруу, партиянын кандидаттарын чыгаруу, каяктан келген тиги булун баары маалымдоо. Эч кандай мыйзам бузуу жок. Биз өзүбүз ошону чыгарабыз, БШКнын сайтында чыгарат, эч кандай бузуу болбойт аякта. Үгүт иштеринин элементтерин айтып бердим. Бул партияга добуш бергиле. Бул партияга добуш берсеңер кандай болот, жакшы болобу, жаман болобу деген ушул үгүттүн эң негизги элементтери. Эгерде сиздин материалыңызда ушул жок болсо, бунун баары маалымдоо болуп саналат, жана мыйзам бузуу болбойт. Эгерде инфоповод болсо, жаңы түзүлдү, мындай ушулар келди деп эле жазсаңыз, бул маалымдоо. Эгерде буга добуш берсеңиз, булар утса абдан жакшы болот, же наоборот жаман болот деген айтсаңыз, анда үгүт. Мен айтып атпайм, эң чоң проблема ушулда үгүт менен маалымдоонун ортосунда билбей атат. Эми үгүт бул чакырык да. Чакырук деп коебу эл өкүлдөрү, депутаттары. Саламатсыздарбы? Адрес. Азыр биз расмий катталган жанагы теле, радио, расмий жанагы интернет басылмалар, ошолор жөнүндө сөз кылып атабыз дейм. Бирок азыр тенденция бир аз башкачараак. Мисалы, азыркы парламентте отурган депутаттардын ичинен популярдуурагын, мисалы, Жанар менен Алтынбек Сулаймановду айтса болот да, Инстаграмда эмес көбүрөөк жанагындай. Подписчиктери көбүрөөк. Андан башка айрым кандидаттар дагы болушу мүмкүн. Алар башка бир платформаларда эмелер көбүрөөк, жанагындай катталуучулар көбүрөөк да. Анан биз баягы журналисттерден жоопкерчиликти талап кылып атабыз. Бирок ошол эле учурда ошол талапкерлер өздөрүнүн ошол жаратып алган платформаларында, мисалы TikTok'то, же Facebook'та, же болбосо Instagram, же YouTube'да ошондо үгүт кылып аткан болсо өздөрү. Алар мындай бир кандайдыр бир мыйзам менен чектелеби? Барбы ошол? Ошо тескеге алынабы? Рахмат, жакшы суроо. Биздин жумушубузда эң чоң суроо ушул болду. Тилекке каршы соц тармактарды мыйзам көзөмөлдөбөйт, көзөмөлдөй албайт. Эч кандай. Эмне үчүн? Верификациядан өткөн болсо, мисалы үчүн Жанар Акаев, верификацияны өтүп, анан өзү айтса, ооба мен булмун десе, анда ага бир чара көрсө болот. Эгерде верификациядан өтпөй, дагы башка бир аккаунт ачып алып, үгүт иштерин өткөсө, ага чара көрө албайт. Анткени соц тармакта ар бирибиз бирөөгө жаман кылалык деп, подстава кылалык деп, ошонун атынан аккаунт ачып алып, мыйзам бузуунун баарын кылсак болот. Туурабы? Ошон үчүн биз мыйзам бузууну караганда верификациядан өткөн аккаунттарды эле карай алабыз.
Жанар Акаев өзү подтверждение берсе, ооба мен бул, анан баарыбыз билебиз, астында жазылат, верификациядан өткөн деп. Ошондо кыла алабыз. Калгандын баары YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, башка соц тармак болобу? Бүт үгүт иштерин бузабы, маалымдоо иштерин бузабы, аяка мыйзамдын колу жетпейт. Анархан Жанбай эжеге, анан кийин Күмөндөр байке сиз, анан анткени мындай болгондо, Мекеним Кыргызстан партиясы расмий баракчасын каттап, по крайней мере, жазылган болчу, расмий эмеси деп. Ошол жактан үгүт иштерин бузган. Биз чакырдык. Айтты биздин баракчабыз эмес. Далилдеп бергиле. Далилдеп берсеңиз, мойнуңузга алабыз деди. Кантип далилдейсиң? Алардыкы эмеспи? Анан издеп көрсөк, 4-5 аккаунт бар экен ушундай. Расмий эмес баракчалар менен. Айтып койду, биздики эмес. Пожалуйста, далилдеп бергиле, запрос бергиле Facebook'ка. Эгерде биздин IP адрес бирдеме чыкса, анда биз жооп берелик деп. Эч кандай механизм жок ага. YouTube блогерлер менен жеңилирээк. Алар өзлөрү чыгат, өзлөрү сүйлөйт. Аны өзүн чакырып сурасаң, ал айта албайт да, мен антип сүйлөгөн эмесмин деп. Туурабы? Аны сразу кармап аласың. Же ошол эле Жанар өзү видео кылып чыгат. Бирок мындай текстовой пост жазса, сүрөтүн коюп алып, анын далилдеп бере албайсың. Бул жакта мен жалаң эле ЖМКнын жоопкерчилигин көрсөттүм. Бирок жеке адамдагы үгүт иштерин бузса, аларга да жоопкерчилик бар. Блогерлер жөн эле жеке адам катары мыйзам түрүндө жоопкерчиликти алат өзүнө. Жана биякта жазылып турбайбы, жеке адамдар деп, анан юридикалык тараптар деп. Ошо жеке адамдарга каралган айыптууларга салынат да. Абдан туура. Анархан эже келиңиз. Анархан Жаңыбаева жабат. Мен азыр сиздерден бышкан маалыматы боюнча шайлоого 70ке жакын партия катышат. 74. 75-тен тегерек экен. Андан башка дагы 1 мандаттуу округтар бар. Мен элге ушулар боюнча бардыгын мындай маалымат жеткириш үчүн сизмирлердин баары ЖМКнын күчү деле жетпей калат да. Ошончо көп маалымат кетип атат. Анан БШК тарабынан булар боюнча маалыматтарды мындай бирдиктүү кылып, бир аянч ачып, ошол жерди пайдаланса жакшы болот эле да. Себеп дегенде булар бардыгы өздөрүнүн маалыматын тал теректерге каалаган жерден илип, бажырайтып көрктү бузат да. Ошон үчүн БШК бир ойлонобу, кандай кылат? Булардын баары маалыматын бир жерден баягы шайлоочулар окуп, салыштырганга жеңил болот эле да. Ана бул жерде Тамара Валиева отурат. Биз 2004-жылы Швецияга ошол Европарламентке шайлоого барганда ошол жерде көргөнбүз да, бардык саясий партиялар боюнча үгүт ишин жүргүзө турган бир аянчалар бар экен да. Бизде да Кыргызстан өнүгүп бир ошондой бир жолго өтүп, бардык жерде эле жашылдандырып майрам кыла бербестен, ушундай аянчаларды ачып, баарысын бир жерге топтоп, шайлоочу ошол жерге барып таанышып алганга мүмкүнчүлүк боло турган бир жаңы эмелер болсо дейм да. Рахмат. Сиздерде кандай жылыш болот ушунда? Рахмат. Биринчиден 75 партия только билдирүү берди. Булар каттала элек. Мурда жылда ушундай болгон, бирок катталганга 16 эле партия катталган. Анткени избирательный залог деген сөз бар. 1 миллион сом. 74 партиянын баары 1 миллион сом бере албайт. Башка юридикалык документтерин тапшырыш керек. Мен оюмча бир 20га жакын партия калат, 74-тün баары бара албайт аяка. Экинчиден, бак теректерге, тоолорго илет деп атасыз. Мен айтып кеткендей, бак теректерге, тоолорго агитационный материал илгенге болбойт. Эгерге илсе, алар айыппул же предупреждение менен санкция болот. Үчүнчүдөн, сиз канча деп ойлойсуз? Мисалы үчүн өткөн парламенттик тандоодо канча ЖМК каттоодон өттү? Сиздин оюңузча? 123 ЖМК өттү. Андан кийин жергиликтүүдө дагы 5 телеканал ортодон, бул октябрь менен апрелдин ортодон 5 телеканал ачылыптыр. Мен өзүм таң калдым, мен билген эмесмин да. 5 ошол убакытта октябрдан апрелге 5 телеканал ачылып, бизге регистрацияга документтерин жиберди и 16 сайт жиберди. Кошулду да дагычы. Жергиликтүүдө
123'tün üstүнөн 16 сайт, 5 телеканал ачылды. Сиз айтып атпайсызбы, жетишпей калабы ЖМКлар? ЖМКлар соп-сонун жетишет. Алар партиядан да, кандидаттардан да көп. Биздин оюбуз эми үгүт иштеринде алар кичине тыйын тыпыр таап алсын деп, ошолор катары эле эми үгүтүн жүргүзүшсүн. Площадка деле туура, андай площадка болсо да туура. Ошого ага бирок жанагындай бактарга, теректерге, штабтардын жанына, эстеликтерге, тоолорго өзгөчө. Ошо баннерлерди, таштарды, жазууларды жазганга тыюу салынат. Анын баарын жакшылап каралат да. Бирок площадка жөнүндө сунушуңузду укутум. Рахмат. Биринчи да тегим Семетей. Ушул ЖМКлардын сурамжылоо кылганга мындай зарылчылыгы барбы, канчалык? Мисалы жана айтпадыңарбы, сурамжылоо болуп анан биз жерден туура эмес кетип калат деп. Мисалы менимче сурамжылоону кайсы бир агенттикте жасаш керек да, ЖМК эмес. Мисалы менин ЖМКм бар болсо, мага бир партия акча берсе, мына сурамжылап кой да, мен алдыга чыгарбый десе, ошондой кишинин баарын топ-топ ушундай терс кетет да маалымат. Ошон үчүн канчалык зарылчылыгы? Биринчи суроо. Зарылчылыгы бар, анткени туура айтасыз, мындай да бузуклар болот. Жанагындай техникалык счетчиктерин неметип коюп, бир партияны жиберип коет. Бирок мен айткандай, жанагындай талаптар бар. Эгерде бул талаптарга туура эмес келип калса, анда мыйзам бузуу болуп саналат. Экинчиден, мен мисалы үчүн өзүм бир сайттын баш редактору болчумун. Мен билем, сурамжылоо кылганда бул абдан жакшы трафик алып келет сайтка. Анткени башка партиялар мындай бири-бири менен калбайын деп сайтка келип ушундай кликбейт кылат. Ошон үчүн бул сайттарга да мындай жакшы, анан эми бренди да билинет. Анан мен мынтип ойлойм, эми мындай эсүү бар, мындай авторитеттүү ЖМКлар бирөөдөн акча алып сурамжылоо кылбайт го дейм. Башка үгүт материалдар менен барат го деп ойлойм. Ошо жакшы да, ошондой болуш керек. Экинчи жана айтпадыңарбы, мисалы стадиондо концерт берип, ушундай чагылдырганга болбойт дегенди айттың да. Мыйзам талабы ошондой. Анан мисалы аны биз көрүп атсак, стадионго келип же бир айылга барып алып, бир жерден концерт берип, же бирдеме кылып атса бир партия же талапкер. Эми ошону айтып мындай чагылдырыш керек да, жол жобосу кандай негизи? Ушул жер мындай опурталдуу экен да. Ар бир региондо территориалдык шайлоо комиссиялары бар. Ошол жака эгерде жалап берсеңиздер, ЦИКта биздин жумушчу топтон башка бир нече жумушчу топ бар. Биринчиси жумуш по жалобам деген жумушчу топ бар. Анан КГОР деген бар, оперативный реагирование. Жанагындай жалап түшсө, ошол жакка сразу барып, ошону карайт да. Эң оңой жолу видеого же фотого тартып эле бышкан Чагылдырбаш керек экен дегенде. Ооба, жок, ошо видеого же сүрөткө тартып эле анан немеге жиберсеңиз болду, ошо менен эле карайт да. ЖМКга чагылдыруу. Жаңылык катары чыкса, мен айтпадымбы, ЖМК алар менен кошо айып пулга, жоопкерчиликке тартылат, ооба. Анда алар өткөрүп атат, ЖМК чагылдырса деген суроо болуп атабы? Жок. Мындай болду, эгерде кайсы бир партия же талапкер мыйзам бузуп, үгүт ишин жүргүзүп атса, болбойт деген жерде. Аны ошол тууралуу ЖМК маалымат даярдап койсо, мыйзам бузуу болуп калабы? Эмче дегенде бирөөнү сындап аткан сототта деген суроо болду да, болчу. Эми концертти ЖМКга өздөрү берип койсо, анда өздөрү өзүн биринчи көрсөтүп, өзү эң биринчи жоопкерчиликке ошолор тартылат да. Ошон үчүн мен бир да жолу көргөн жокмун. Атайын концерт өткөзүп, же театрализованный иш-чара өткөзүп, ЖМКны чакырганга бир да жолу күбө болот. Жок, тескери мындай болот. ЖМК мыйзам бузууну көрүп калды. Талапкерлер туура эмес үгүт иштерин жүргүзүп атканын. Аны ошол тууралуу маалымат даярдап койсо, албетте. Анда жоопкерчиликке тартылат деги ким кылганын. ЖМК эмес. ЖМК эмес. Жок, ал маалымдоо болот. Маалымдоо болот. Ал жаңылык болот да. Кемшиликтерди байкап жазсаң, анда бул маалымдоо болот экен. Келиңиздер сиздер суроо. Каныкей Жунусова, Нарын облустук медиа борбору. Биз өткөнкү шайлоодо бир маселе болду. Мисалы саясий партияларга биз бекер эфир берип атабыз, анан көпчүлүк партиялар материалдарын кечигип берет. Анан эртеси күнү бизден талап кылат да, биздин эфирибиз бар, биз кече үлгүрбөй калдык, бүгүн берип койгула же эртеңки кошуп койгула. Биз болсо жок, бүгүнкү күнгө башка партиялар
дегенде ошол бир чырлар, бир келишпестиктер болду да, мындай жагдайда биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Анан көпчүлүк партияларды ошо артынан жалдырап жүрүп алабыз да, бергиле материалдарыңарды, бүгүн саат баланчада эфириңер деп, ошонун өзүндө да кечигип калып жатышат да, бирок жанагыдай талап коюшат. Эми ал тилекке кайшы мыйзам менен каралбайт. Өзүңүзчө сүйлөшсөңүз болот, бирок мен айткандай эле медиа план бар да. Ошо эгерде ошол медиа планга кол койсо, мен макулчулугун берип атам, печатын койсо, медиа планды өзү бузса, анда менимче бербей эле коюңуз. Бизде ошондой кылчу. Такшы, акыркы суроо биз Тамара эже телевизиончу катарда кошумча толуктоо. Каныкей, мындайда жанагы бекер эме убакыт бар да. Ошо бекер убакытты жеребьевка кылат да. Азыр вот окружные комиссии будут делать. Анан ошо жеребьевканы алар вообще соблюдать этпесе, допустим, бүгүн келиш керек саат 6-да. Келбей калса, башка убакыт берилбейт. Все, пропустили. Анан жанагы уже платныйды, это башка нерсе. А вот жанагы бесплатное времяны четко вот в установленное жеребьевкой время келиш керек. Келбесе, это их проблема. Башка убакыт аларга берилбейт. Ооба, эгерде бул платный жөнүндө айттым, эгерде акысыз жеребьевка боюнча деген өзүнчө жобо бар. Акысыз сиз айтып атпайсызбы, партиянын артынан чуркап жүрөбүз деп ойлоп калбадымбы, акча берип атат деп. Акысыз да артынан жүрчү. Анда жеребьевка боюнча өзүнчө жобо бар. Аякта так жазылган. Эгерде ошондой сиз айтып аткан келбей калса, эгерде эртеси күнү сиз берсеңиз, анда бул мыйзам бузуу болот. Ошон үчүн ошого такап сиз айтасыңыз, мына мыйзамдын талабы бар. Сиз келбей койдуңуз, кечиктиңиз, тилекке каршы. Эгерде биз азыр башка күнү берсек, анда биз силер менен кошо жоопко тартылабыз деп. Рахмат. Суроом бирөөсү жанагы аналитикалык материалдар боюнча да. Биз бир акыркы шайлоолордо ар бир партиянын кандидаттары жөнүндө мындай ар бир кандидат боюнча анализ кылганга аракет кылдык да. Мисалы үчүн бир 4-5 категория алдык критерий. Мисалы үчүн мурда канча партиялар бири-бирине секирген да. Мурда кийин коррупциялык бирдемелерде шектелгенби, дагы башка бир 4-5 критерий менен ар бир партияны карап чыктык да. И ошо публикация кылганбыз. Ошол жерде мисалы үчүн кээ бир партияларда бир партиядан бир партия секиргендер толтура болуп калат, кээбиринде азыраак болуп калат. Ошол нерседе бул факт. Анан ошол учурда кээ бир жаңы партияларда эч ким жок да. Таза өзүнүкү, бирок аларды эч ким тааныбаган кишилер. Анан ушул жерден бир аз мындай баланс сакталбай калгандай болуп калган жокпу, ооп калганда. Бул биринчи суроом, экинчи суроом ыдырыс тили уландысы да. Ютуберлерге партиялар акча берет да. Анан бизде закондо барбы, эми мыйзамда жанагы шайлоо фондун расход кылганда үгүт иштери боюнча акчаны официалдуу ЖМКларга берилиш керек дегенби, же кандай нерсе барбы? Себеби ошол аркылуу биз жана нарушение кармай алабызбы дегенде, себеби көбүнчө ютуберлер менен иштеп атабыз, же болбосо фейсбуктагылар менен иштеп, ошолорго акча төлөп туруп, ошондо иштеп атпайбы? Акта нарушениясы да бар, нарушение эмес жөн эле башкачалар дагы бар да. Ушул жерде регулирациясы болобу деп атам да. Расходту, партиянын расходу жана ЖМКлар менен гана иштеш керек деген нерсе жокпу? ММКда, эмеде шайлоо кодексинде? Рахмат. Биринчи суроо аналитика боюнча. Өзүм аналитика жазган журналистмин. Менин специализациям ошол. Мен уже жооп бердим, дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде аналитический материалда сиз жазсаңыз, анализ кылсаңыз, бул партияга бул кандидат келди, бияктан секирди, ушундай болот, ушула утат десе, бул сиз өзүңүз айттыңыз, бул факты, бул маалымдоо. Аналитиканын ичине чакырык кылсаңыз, ушуларга добуш бериңиз. Же булар шайланып калса, биз өнүгүп кетебиз, же сазга батабыз, же башка ушундай последствияларын айтсаңыз, бул үгүт болот. Башканын баары кандидатты жакшы айтасызбы, бияктан секирдиби, бундай кылдыбы деп айтсаңыз, сиз айткандай факт, маалымдоо. Аны эч ким үгүт катары кабыл ала албайт. Экинчи суроо, тилекке каршы мына ЖМКларга келгенде бүт каржылоо фондунан келген документтердин баары
катталыш керек. Мен айткан жанагындай выходной данный из катарында жазылат. Оплачено с избирательного фонда мындай деп жазылат. Анын барын каттоодо өтөт. БШКнын анын бары издери калат. Тилекке каршы блогерлерге андай талап жок. Анткени же Facebook, же YouTube, же башка соц тармактар мыйзамдуу катуу регуляция боло элек, же налог төлөбөйт, же катталбайт. Эчтеке андай механизмдери жок болуп атат да. Мисалы үчүн мен блогер катары алар менен келишим түзүп алып, же налог төлөбөйм, же избирательный фонддон көрсөтпөйм, же үгүт иштин сактабай жүрө берсем болот тилекке каршы. Мыйзамдын күчү жетпейт, алы жетпейт деп мен айттым. Анткени азыр механизмдери жок болуп атат. Азыр жаңы налоговый кодекс киргизип атат, аяктан Яндексте дагы, Facebook'тагы налогко тартабыз деп атышат. Билбейм кандай механизмдерин колдонот. Эгерде ошо механизмдер эффективдүү болсо, анда шайлоого дагы колдонсо болот деп ойлойм. Ошону көрөлүк эми. Жөн эле көрсөтпөй койсочу, мына мисалы үчүн сизге $500 берет, чорный нал деп коебу. Чорный нал менен $500 карматат, болду. Эмне кыласыз? Фондтон эмес, жөн эле жекече анда болду, анда биле албай каласыз. Тема өтө актуалдуу, көп суроолор дагы калып калды, жоопсуз. Анан бирок тилекке каршы бизде мындан кийин дагы спикерибиз бар, анда кызыктуу презентациясы бар. Ого убакытта берели. Мына ажанта бери туралып бизге сиз унутуп калдыңыз окшойт деп. Чоң рахмат. Мен Семеттей чоң рахмат, көп маалыматтар болду. Анан мен ойлойм, дагы суроолор жооптор болсо кайрылып силерге. Ооба, жекече телефондорум, почталарым кимге керек болсо берейин. Эми эң биринчи айтып атканга мага да мен деле окупаңыз, БШКны да окумаңыз, мыйзамды окусаңыз бүт баары жазылган. Мыйзамга таянсаңыз сизден күчтүү инсан болбойт деп ойлойм да. Мыйзамды карагыла, баарыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат анда.